Конституция – бул укуктук база, эң жогорку юридикалык күчкө ээ болгон мыйзамдардын топтому. Конституция латын тилинен которгондо орнотуу, түзүлүш деген маанини түшүндүрөт. Кыргыз Республикасынын суверендүү, эркин, унитардык мамлекет экенин тастыктап турган символдорунун бири дал ушул Конституция. Жыл сайын 5-май күнү Кыргызстанда Конституция күнү, башкача айтканда, өлкөнүн баш мыйзамынын туулган күнү белгиленет. 1993-жылы 5-майда Жогорку Кеңештин 12-сессиясында Кыргыз Республикасынын Конституциясы кабыл алынган. Ошондон тарта өлкөбүз Кыргыз Республикасы аталып, ал эми 1978-жылы кабыл алынган Кыргыз СССРинин Конституциясы өзүнүн күчүн жоготот. Конституция кабыл алынгандан бери көптөгөн өзгөрүүлөр, толуктоолорго дуушар болду. Бир нече жолу кардиналдык түрдө өзгөргөн 2003-жылдын февраль айында, 2006-жылдын ноябрь жана декабрь айында, 2007-жылдын октябрь айында. 2010-жылдын апрель айында өлкөдө бийлик алмашып, натыйжада өлкөнү башкаруу убактылуу өкмөткө өтүп, Конституциябыз дагы өзгөрүүгө туш болот. Анда өлкө парламенттик башкаруу формасын кабыл алат. Жаңы Конституция кабыл алуу референдуму 2010-жылдын июнь айында болуп, бүгүнкү күндө дал ушул Конституция Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатат. 2016-жылдын Конституциясынын 26-беренесине өзгөрүү, толуктоолор киргизилген. Көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндө эле Кыргыз Республикасы үчүн Конституция баш мыйзам болуп саналат. Ал жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин, өлкөнүн укуктук статусун аныктап, мамлекетибизде эң жогорку юридикалык күчкө ээ. 5-май Конституция күнү иш күнү болуп эсептелинбейт. 2010-жылдын апрель айында өлкөдө бийлик алмашып, натыйжада өлкөнү башкаруу убактылуу өкмөткө өтүп, Конституциябыз дагы өзгөрүүгө туш болот. Анда өлкө парламенттик башкаруу формасын кабыл алат. Жаңы Конституция кабыл алуу референдуму 2010-жылдын июнь айында болуп, бүгүнкү күндө дал ушул Конституция Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жатат. 2016-жылдын Конституциясынын 26-беренесине өзгөрүү, толуктоолор киргизилген. Көптөгөн дүйнө өлкөлөрүндө эле Кыргыз Республикасы үчүн Конституция баш мыйзам болуп саналат. Ал жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин, өлкөнүн укуктук статусун аныктап, мамлекетибизде эң жогорку юридикалык күчкө ээ. 5-май Конституция күнү иш күнү болуп эсептелинбейт. Акыркы өзгөртүүлөр баш мыйзамдын 70, 72, 75, 81 жана 87-беренелерине киргизилген. Ал 8 бөлүмдөн жана 114 беренеден турат. Жалпы Кыргызстандын жарандарын 5-май Кыргыз Республикасынын Конституция күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Өлкөбүздө тынччылык болсун.